Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңешинин 7-жыйынына катышып, өкмөттүн ишиндеги артыкчылыктуу багыттарды белгиледи. Өз сөзүндө премьер-министр мамлекетти өнүктүрүүнүн 2040-жылга чейинки стратегиясында биринчи жолу адамдын өзүнүн ролуна, укуктарына көбүрөөк орун берилип жатканы жана ошол эле мезгилде өлкөнүн учурдагы абалына, келечегине болгон Кыргызстандын ар бир жаранынын жоопкерчилигине басым жасалгандыгын белгилеп кетти. Анын айтымында өнүктүрүүнүн стратегиясы өлкөбүздө жана дүйнөдө болуп жаткан бүт процесстерге шайкеш келтирилген бардык бийлик бутактары үчүн жалпы негизги документ болуп саналат. Стратегияда ошондой эле жакынкы 2023-жылга чейинки орто мөөнөттөгү артыкчылыктар да белгиленген. Ушул орто мөөнөттө өкмөттүн программасында карала турган негизги көрсөткүчтөргө токтолуп кетейин. Өкмөттүн биримдик ишеним жаратмандык программасы да мамлекетибиздин аныкталып жаткан стратегиясынын максаттуу артыкчылыктарына толук дал келет деп белгиледи премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев. Жерлерди трансформациялоо 200 миң жаран үчүн социалдык маанилүү маселелерди чечүүгө шарт түзөт. Бул тууралуу премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жерлерди трансформациялоо маселеси боюнча кеңешмеде белгиледи. Кеңешменин жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө сугат айдоо жерлерин жарактуу жерлердин башка категорияларына жана түрлөрүнө которууга, трансформациялоого мораторий киргизүү жөнүндө, жер участоктарын которуу, трансформациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, Кыргыз Республикасынын кабыл алынган мыйзамы талкууланды. Өкмөт башчы белгилегендей, бул өзгөртүүлөр өлкө калкы үчүн социалдык мааниге ээ. Статистиканы карасак, 1983 жылдан бери жерин алып, үйүн салып, документтери жок, өзлөрүнүн социалдык жактан кепилдиктерин ала албай, элементардуу эле паспорттарын ала албай, жашаган жери боюнча, үйлөрү боюнча документтерин ала албай, ушундай абдан чоң кыйынчылыктарга дуушар болуп, биздин жарандар жашап келген фактылар бар экен. Мына ушул фактылардын баардыгы тең ушу жер маселеси боюнча. Ошол үй куруу маселеси бизде азыр абдан көйгөйлүү маселелердин бирөө. Муну чечүү боюнча билесиздер, абдан көп 3-4 жылдан бери талаш тартыштар болду. Мыйзам долбоорлорун кайра иштеп чыгышып, ал жарабай калып, улам барган сайын катаалдашып, нааразы болгондор көп болуп, биздин мамлекетибиз демократиялык жол менен өнүгүп аткандан кийин шайлоолор болгондо, ушу элементардуу шайлоого өзүнүн добушун бере албагандар болду. Мына ушулардын баарын чечүү боюнча мына акыркы 2 жылда Сооронбай Шарипович жерде премьер-министр болуп иштеп атканда ушул маселеге чекит коелу деп комиссия түзүп, жумушчу топ түзүп, бул жерде депутаттар да катышып, мына азыр Кудай буйрса мыйзамга кол койду. Жогорку кеңештин депутаты Айтмамат Назаровдун айтымында мыйзам узак талкуудан өтүп, калктын жашоо шартын жакшыртуу максатында кабыл алынган. Мыйзамсыз үй куруп алуулар боюнча Кыргыз өкмөтү, Кыргыз парламенти, президент баш болуп чоң бир кадамга бардык бүгүнкү күндө. Бул ошо мыйзамсыз салынган үйлөрдү мыйзамдаштыруу боюнча. Бул мыйзамдын негизинде 10 миңге жакын гектар жер трансформация болуп, 40 миңге жакын үй мыйзамдаштырылган турат. Бул чечимге баруу албетте биз үчүн аябай оор болду. 3 жыл аралыгында араң бул чечимди кабыл алдык. Азыр биз бул трансформацияны ошо мыйзамсыз салынып кеткен үйлөрдү мыйзамдаштыруу боюнча закон кабыл алынган менен ошондой мыйзамсыз иштерге жол берген жетекчилерди, жол берген адамдарды, жеке адамдарды биз эч кандай андай укуктук жактан жоопкерчиликтен бошоткон жокпуз. Анын жоопкерчилигин тийиштүү укук коргоо органдары карайт. Кеңешменин жыйынтыгы боюнча премьер-министр кошумчалагандай, өлкө өкмөтү тарабынан бул маселе артыкчылыктуу түрдө каралууда. Буга байланыштуу тиешелүү мамлекеттик органдар жер тилкелерин которууга, трансформациялоо, каттоо процедураларын дыкат текшерүүгө тийиш. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Бишкек шаарынын мэриясынын жамаатына калаанын жаңы шайланган мэри Азиз Суракматовду тааныштырды. Өкмөт башчы шаар башчыга жүктөлгөн зор жоопкерчиликти баса белгилеп, республиканын борбору өлкөнүн экономикалык, ишкердик, илимий жана маданий борбор болуп саналаарын ырастады. Алдыда көп максаттарыбыз бар. Мына кечээ улуттук кеңеште ошол 40-жылга чейин, анын ичинде 2023 жылга чейинки
мамлекетибиздин өнүгүүсү боюнча кечээ документ кабыл алынды. Бул документтин ичинде дагы мэриянын өзүнүн орду бар. Ошол кандай өнүгөт, чоң үмүттөр, талаптар бар. Биз ошону чогуу аткарабыз деген ойдомун. Биздин президентибиз коюп аткан, элибиз, шаардыктар күтүп аткан, жалпы кыргызстандыктар күтүп аткан талаптардын баарын тез аткарып бир команда болуп иштейсиңер деген ойдомун. Силерге да мен ийгилик каалайм бардыгыңыздарга. Премьер-министр жаңы мэрге ийгиликтерди каалап, Бишкек шаарынын социалдык экономикалык абалын жакшыртуу боюнча иштерди күчтөндүрүү зарылдыгын белгиледи. Ушундай ишеним көрсөткөнүңүздөргө чоң рахмат. Азыр чоң ушу ой максаттарыңызды айттыңар. Ошону биз ишке ашырып, ак ниет менен таза иштеп беребиз. Астана шаарында 17 августта Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухамбеткалы Абылгазиевдин жана Казакстан Республикасынын премьер-министри Бакытжан Сагинтаевдин төрагалык астында Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык кеңешинин 7-чи жыйыны болуп өттү. Жыйындын негизги маселеси катары өлкө өнүгүүсүнүн санариптик күн тартибин аныктоочу санариптик трансформация долбоорун ишке ашыруу каралды. В этой связи предлагаем установить сотрудничество в сфере налогового администрирования в части обмена опытом по реализации таких механизмов, как электронное прослеживание товаров, идентификация и маркировка товаров и другие совместные проекты в рамках цифровой повестки Евразийского экономического союза. Необходимо отметить, что эксперты сторон достаточно эффективно поработали и нашли решение по большинству вопросов, включенных в повестку нашего Межправсовета. Ал белгилегендей, тараптардын эксперттери материалдарды жетиштүү түрдө иликтеп, өкмөттөр аралык кеңештин күн тартибине киргизилген көптөгөн маселелердин чечимдерин табышкан. Жолугушуунун алкагында Кең Булгун автожолу жана Токмок автожол көзөмөл өткөрүү пункттары боюнча протоколго кол коюу боюнча пландар белгиленип, мына бүгүн жүзөгө ашырганы турат. Мына бүгүн ал протоколго кол коюлат, демек биздин элдерибиздин катнашы мындан дагы күчөйт. Биздин эки мамлекеттин башчылары койгон максатка караганда биз 1 миллиард долларга жеткирип, мындан дагы ашырышыбыз керек. Ошондой эле товар жүгүртүү номенклатурасынын диверсификациясын эске алып, эки тараптуу өз ара кызматташуунун бардык механизмдерин эффективдүү пайдалануу зарыл деп эсептеймин. Андан соң Мухамбеткалы Абылгазиев эки өлкөнүн өкмөттөрү мамлекет аралык соода жүгүртүү деңгээлине таасир эткен бардык тоскоолдуктарды четтетүүгө күч аракетин жумшоосу керектигин ырастады. Өкмөт башчы өз сөзүндө эки өлкө кызматташтыгынын артыкчылыктуу багыты болгон туризм тармагын өнүктүрүү маселесине токтолду. Кызматташуунун перспективдүү багыттарына болуп саналган туризм тармагына өзгөчө токтолуп кетким келет. Себеби дегенде ушу премьер-министр болуп иштеп туруп, мен туризм тармагын ушу жеке өзүм көзөмөлүмө алып, өнүктүрүүгө мен ушул багыт алып турамын. Аталган тармакты биргелешип өнүктүрүү үчүн комплекстүү чечимдерди кабыл алуубуз керек деп ойлоймун. Казакстанга келген турист Кыргызстанга эч кандай тоскоолдуксуз барышы керек. Мен ойлойм, бизге келген туристтер дагы ошол сыяктуу эле Казакстанга келип, чыгып, каалаган аэропорттон учуп кетүү, каалаган транспорт менен башка жакка кетүү мүмкүнчүлүгүн беришибиз керек деп ойлойм. Аталган тармакты биргелешип өнүктүрүү үчүн комплекстүү чечимдерди кабыл алып, буга байланыштуу туризмди биргелешип өнүктүрүү боюнча өзүнчө бир макулдашуу, бир соглашение деп атабыз. Ушуну сиздер менен кол коюшсак, бул дагы абдан чоң кадамдардын бири болот деп ойлойм. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча тараптар Кыргыз-Казак өкмөттөр аралык кеңешинин 7-чи жыйынынын протоколуна кол коюшту. Айта кетсек, 2003-жылдын 29-декабрындагы Кыргыз Республикасынын өкмөтү жана Казакстан Республикасынын өкмөт ортосундагы мамлекеттик чек ара аркылуу өткөрүү пункттары жөнүндө макулдашууларга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу протоколго кол коюлду. Аталган документтин негизинде эки тараптуу өткөрүү пункттары катары саналган Кең Булуң автожол жана Токмок автожол көзөмөл өткөрүү пункттарынын иш режимине өзгөртүүлөр киргизилди. Протокол күчүнө кирген соң аталган өткөрүү пункттары көп тараптуу болуп, өз кезегинде Ак Телек автожол жана Ак Жол автожол өткөрүү пункттарынын жүктөмүн азайтат. Тактап айтканда, эми чет элдик туристтер Ысык көл облусуна Кең Булуң автожол жана Токмок автожол көзөмөл өткөрүү пункттары аркылуу тоскоолдуксуз өтө алышат. Кеңешме жыйынтыгы боюнча ошондой эле эки өлкөнүн экономика министрликтеринин ортосундагы кызматташтык жөнүндө меморандумга кол коюлду. Келишим эки мамлекет ортосундагы экономикалык өз ара аракеттенишүүнүн бардык актуалдуу маселелерин чагылдырат жана өз ара товар жүгүртүүнүн өсүү фактысы катталган.
Эскерте кетсек, эки өлкө өкмөттөрү тараптан товар жүгүртүү көлөмүн 1 миллиард АКШ долларына жеткирүү милдети коюлган. Документ ошондой эле суу ресурстарын пайдалануу, ветеринардык, фитосанитардык коопсуздук жана башка көптөгөн орчундуу маселелер боюнча өз ара аракеттенишүүнү чагылдырат. Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухамбеткалы Абылгазиев Казакстан Республикасына жумушчу сапарынын алкагында Астана Хаб, эл аралык IT стартап технопаркына жана Нуралем павильонуна барды. Казакстандын премьер-министри Бакытжан Сагинтаев аталган объектилердин ишмердүүлүгү тууралуу айтып берди. Ага чейин өлкө башчы жумушчу сапарынын алкагында Астана шаарында Чыңгыз Айтматов атындагы көчөнүн ачылыш салтанатына катышты. Иш-чарага ошондой эле Казакстан Республикасынын премьер-министри Бакытжан Сагинтаев катышты. Бүгүнкү иш-чара өзгөчө мааниге ээ. Баарыңыздарга белгилүү болгондой, быйыл Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракеси дүйнөлүк масштабта, анын ичинде айрыкча түрк тилдүү мамлекеттерде, көз карандысыз мамлекеттердин шериктештигинде Европа мамлекеттеринин алкагында кеңири белгиленип жатат. Буга карата Санкт-Петербургда Айтматов эс алуу багы, Чыңгыз Айтматовдун аты Ташкент шаарында көчөлөгө берилди. Москва шаарында Чыңгыз Айтматовдун эстелигин ачуу пландалып жатат. Европа жана Азиянын бир топ шаарларында конференциялар, Айтматовдук окуулар өткөрүлүп жатат. Мага бүгүн Астана шаарынын борбордук көчөлөрүнүн бирине Чыңгыз агабыздын ысмы берилип жатканына көп болуп турабыз. Залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматов атын Казакстан Республикасынын жетекчилиги Астана шаарына түбөлкө калтырып, ага терең урмат сый көрсөтүп олтурат. Чыңгыз Айтматов шынында да эки элге тең тулга, ортак мактанышыбыз. Баршамыз улуу каламгердин чыгармачылыгын катар окуп өстүк. Бүгүндө да өскелең жас урпак Чыңгыз агамызды сүйүп окуйду. Өйткөнү онун чыгармалары бизге өтө жакын. Онда эки туускан калктын кыйлы тагдыры мен терең тамыры жатыр. Бүгүн даңқты жазушының атына еңселі елордамыздың төрінде арнайы көшенің салтанатты ашылуы екі халық арасындағы игі көршілік дәстүрлердің одан әрмен дамуына, рухани мәдени бауырластықтың жандана түсуіне ықпал тигізеді деп сенемін. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз бизнести текшерүүгө мораторий киргизүү тууралуу кеп кылабыз. Биздин конокто бүгүн экономика министринин орун басары Абакиров Элдар Курманбекович. Элдар Курманбекович, саламатсызбы, кутмандуу күнүңүз менен. Ушу өкмөт башчы бизнести текшерүүгө мораторий киргизүү демилген ишке ашыруу механизмдерин иштеп чыгуу тапшырмасын берди эле. Бүгүн ал кайсы баскычта? Текшерүүгө мораторий бизнестин бардык түрлөрүнө тийиштүү болобу же болбосо айрым бир категориясына тийиши мүмкүнбү? Кыскача бул мораторий жөнүндө айтып кетсек, бул ошол 3 жылга ишкерлерди текшерүү мораторий деп эсептейбиз. Айтып кетиш керек, тарыхта мындай болгон, 2008-жылы салык текшерүүдөн мораторий кабыл алынган. Бул 2001 жылдай. Ошол жерде негизги айтып кетчү нерсе, мына 2017 жылы 16743 текшерүү болгон. Чогулган салык көлөмү 12,6 миллиард сом болгон да. Ошол кезде 2008 жылы мораторий жарыяланып, болгону бир 9800 эле текшерүү болгон. Ошол кезде салык көлөмү көбөйгөн да, 18,3 миллиард доллар сомго көбөйгөн. Бирок бул жерде айтып кетиш керек, ошол кезде салык системасында бир реформалар жүрүп аткан. Ошо реформага тиешелүү дагы салыктардын көлөмү көтөрүлдү деген да себептер айтылып атат. Бирок жалпысынан ошондон баштап 9000ден салык органдар жагынан текшерүүлөр көбөйгөн эмес. 2011 жылы болгону 8600 эле текшерүү болгон. Бирок биз билгенибизден жылдан жылга салык, чогултулган салыктардын көлөмү чоңоюп келатат. Ошол эле 2010 жылы дагы бардык текшерүү органдар жагына мораторий салынган. Бул 13 май 2010дон баштап жылдын аягына чейин. Бул жерде бир нерсени айтып кетиш керек. 2011 жылы текшерүүлөрдүн саны өсүп кеткен, эселеп 2 эсе, 3 эсе өсүп кетип, мындай айтканда 2010 жылы текшергенге үлгүрбөй калган ишканалар 11 жылы текшерилип калган да. Бирок азыркы биз жарыялап аткан мораторийдин бул өзгөчөлүгү, бул биз жерде мониторинг деген түшүнүк киргизип атабыз. Жалпы текшерүүлөрдүн
86% бул пландык текшерүүлөр деп эсептелет. Пландык текшерүүлөр жана плансыз текшерүүлөр деп айтат. Биз плансыз текшерүүлөрдү камтыган жокпуз. Ал плансыз текшерүүлөр эмнеге тиешелүү? Кандайдыр бир граждандык, административдик же бир кылмыш жаза кодекстерине тиешелүү бир иштер жүрүп атса, же бир физикалык же юридикалык жактан бир заявление болсо, же ушул бир салыктан качты деген, же ушул бажы төлөмдү төлөбөй койду деген бир фактор болсо, бул мораторий аларга тиешеси жок. Бул пландык текшерүүлөргө. Анан пландык текшерүү боло берет. Бирок ошо текшерүүчү орган келип жаза салганга акысы жок болот. Бул мониторинг гана кылат. Келет дагы ушул ишканада ушул мыйзамдар сакталып атат, бул сакталбай атат, бул жерде мыйзам бузуулар бар деп ишкер чогуу экөө 5 күн ичинде, кичи бизнес үчүн 3 күн ичинде эме жазышат. Ушундай текшерүүчү кагаз бул мыйзам бузуулардын жокко чыгаруу планын жазышат. Ошол планды чогуу жазып, анан жокко чыгарышат да. Бул жерде биздин президентибиз Сооронбай Шарипович 27-июнда 18-жылы айтып кеткен жарыясында бизде мамлекеттик органдар, ошонун ичинде текшерүүчү органдар бизнеске себепсиз жумушуна киришкенге токтотсун. Булар бир көзөмөл жүргүзүп, кандайдыр бир коркунуч жараткан органдын ордуна бизнестин өнөктөшүнө айлансын деген жарыя болгон. Бул мораторийде мониторинг деген түшүнүктүү негизги максат ушул. Биз текшерүүчү орган келип, ошол эле көп эле кичи бизнес мыйзамдын көбүн билбейт. Ушул мен ушул ишкерликти кылып атам, мүмкүн ошол жерде ошол эле элементарный жанагы өт чыгып кетиши мүмкүн. Ошол өт өчүргүч бир нормативдер сакталганбы, тамак аш тармагында иштеген бир ишкана болсо, кийин адамдарды улантып алышы мүмкүн, өзү деле билбеши мүмкүн толугу мененчи процессти. Ошол кезде текшерүүчү орган өнөктөш катары келип айтып, бул жерде мондай мыйзам бузуу бар, бул жерде могу нормативди сакташ керек, бул жерде бул техникалык регламенттин ушундай бир шарт талаптары бар, ошонун баарын сен сакташың керек деп, анан мындай өнөктөш катары чогуу иштешет да. Негизги максат бул жерде ошо 3 жыл ичинде текшерүү маданиятын өзгөртөлү деп атабыз. Бул текшерүүчү орган бизнесмендин бир коркунуч жараткан орган эмес, бир келип досуна айланыш керек да. Бизнесин өстүргөн досуна деп койсок болот. Кеңешчесине, консультантка айланыш керек. И ушул 3 жылда буюрса ушуга жетебиз деген ойдобуз да. Ошол мөөнөттөрдүн азыр тактоого болобу? Бул буга чейин дагы айтылып жүрөт, эки ача пикир жаралып атат да. Кээ бир айтып атат 2 жылдык, кээ бир айтып атат 3 жылдык деп. Ошондо бул 3 жылга келип такалып аткат экен да. Бүгүнкү күндө токтомдо 3 жыл деп жаздык. Эми албетте өзгөрүү болуп кетиши мүмкүн, бирок бүгүнкү күндө 3 жылдык деп пландаштырып атабыз. 19, 20, 21-жыл. Ошол эле учурда текшерүүлөрдү алдын алуу менен экономика көмүскөгө кетип калат деген да кооптонууларды айтышууда. Бул тобокелчиликтерди алдын алуу үчүн дагы кандай механизмдер киргизилет? 2008-жыл тажрыйба болгон, мораторий жарыяланган. Мындай айтканда текшерүүнүн саны 2 эсе түшүп кеткен, бирок салыктардын көлөмү өскөн да, түшкөн эмес. То есть бул жерде бул тажрыйба көрсөтүп атат, андай болбойт. Сиздин оюңузча бул мораторий киргизүү ишкерлерге, ишкер субъектлерине экономиканын капчыгына бир кандайдыр бир деңгээлде жеңилдик алып келеби, же болбосо бул кандайдыр жанагы бир убактылуу нерсе катары кабыл алса болобу? Эми 3 жылдык бул узак мөөнөт. 3 жыл ичинде биз текшерүү маданиятын өзгөртүп алсак, ошолорду айтканда бизнесмен менен текшерүүчү орган мамилени өзгөртүп алсак, бул ушу Европа, өнүккөн өлкөлөрдүн көбүндө текшерүүчү орган мындай айтканда консультант катары да келип айтат, бул жерде бул туура эмес, жокко чыгар деп биринчиден кеп кеңеш берет. Анан ал аны укпаса, андан келип уже катуу жаза салынат да. Бул жерде биз ошол системага өтөлү деп атабыз. Мындай келип эле бир ишкерди текшергенде ишкер корко баштайт, келет, тигинтет, мынтет, штраф салат, башка нерсе токтотуп салып таштаа мүмкүн бизнесимди деп коркот. Биз ошондой коркунучтуу мамилени жокко чыгаралы деген ой негизгичи. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз ушу бизнести текшерүүгө мораторий киргизүү туурасында кеп кылдык. Бүгүн биздин конокто экономика министринин орун басары Абакиров Элдар Курманбекович болду. Саламатта туруңуздар.